Бейиш нуру. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабыр жашоосу тууралуу эмнелерди айткан? Өлүм. Өлүм периштесинин эки жардамчысы бар. Алар ырайым жана азап периштелери. Адам жан берээрде өлүм периштеси менен бирге бул эки периште да чогуу келет. Бул периштелер ажалы келген мусулманга жагымдуу сүрөттө көрүнүп, жумшактык менен мамиле кылат. Ана момун адамдын рухуна: кемчилиги жок рух, бул сулуу денеден чык, Аллахтын ырайымы менен сүйүнчүлөнгөн Раббиңе жолук деп кайрылат. Денеге баткан тикенди сууруганда денеден кантип кыйналып чыкса, рух да денеден чыгып жатканда денени жырткан сымал андан кыйналуу менен ажырайт. Момун адамга берилген мындай сүйүнчү жана периштелердин сонун көрүнүшү кылычтын кыя чапканынан да катуу болгон өлүм кайгысын унуттуруп, аны кубанычка бөлөйт. Өлүм жеңил эмес. Анын канчалык оор нерсе экенин салыштырып биле алабыз. Маселен, бир жерибизге тикен сайылып калса же бир дене мүчөбүз кесилсе, жаныбыз ачышып ооруйт эмеспи? Кичинекей бир тикен же кесилген бир мүчө ушунча оорутуп атса, бүткүл денебизден суурулуп чыккан рухубуз жаныбызды дагы да канчалык оорутарын ушундан билсе болот. Рух денебизден заматта чыгып кетпейт, акырындык менен чыгат. Алгач буттан өйдө көтөрүлөт. Буттан көтөрүлгөндө буттар муздайт. Андан ары толку боюбуздан моюн тарапка жылып көтөрүлөт. Акыры тамакка жетет. Тамакка жеткенде адам дүйнөдөгү акыркы мүнөттөрүн жашайт. Анан дүйнө менен болгон байланышы үзүлөт да андан ары аркы дүйнөгө сапар тартат. Азирети Азраил алейхиссалам болсо, акыркы озыйпасын аткарып, рухубузду алып кетет. Жакшы адам өлгөндө рухтар ааламынан айланага мис жыттанган жыт тарайт. Периштелер ал кишинин рухун көтөрүп алып кеткиси келет. Жаман киши өлгөндө айлананы жийиркеничтүү жаман жыт каптайт. Ошентип рух денеден ажырайт. Сыноо дүйнөнүн эшиги жабылат. Сыноо дүйнөнүн эшиги жабылгандан кийин ыйман келтирүүнүн, тообо кылуунун эч кандай пайдасы болбой калат. Периштелер денеден чыккан рухту дароо бийиктикке алып жөнөйт. Дүйнөнүн төбөсүнө чейин чыгып, асман эшиктеринин ачылышын күтүшөт. Асман эшиктери ачылып, анын 7-чи кабатына жеткенде Аллах Таала: "Колумдун китебин Лахви Махфуздун бир четине жазгыла. Анан аны жер бетине тапшыргыла. Мен аларды топурактан жараттым, эми кайра топуракка айлантам. Экинчи жолу андан кайра тирилтем" деп буйрат. Периштелер рухту жерге алып түшүшөт. Бул окуялар өтө кыска убакытта болуп, жерге түшкөн рух денеси менен кайра байланыш курат. Анын жанында турат. Эгер өлгөн адам жакшы киши болсо, неаматтарга, жакшылык соопторго жетиш үчүн эртерээк көмүлүшүн каалайт. А эгер өлгөн адам жаман киши болгон болсо, азапка кабылбашы үчүн эрте көмүлүшүн каалабайт. Рух өзүн ким жууй турганын, жаназасын ким окуй турганын, жаназасына кимдер катыша тургандыгынын баарын көрөт. Үй бүлөсүнүн дуа тилектерин, досторунун өзү тууралуу эмнелерди айтканын угат. Жаназа намазы окулгандан кийин мүрзөгө жеткенге чейин сүйлөшүлгөн сөздөргө күбө болот. Ошондо дүйнөнүн тез унутула тургандыгын, эч нерсеге арзыбай турган нерсе экендигин билет. Ошентип, рух кабырга чейин өз денесин күзөтүп барат. Денеси көмүлөт. Рух денесине кайра кирет. Көңгөнү келгендердин кетип бараткандагы үндөрүн кабыр ичинен угуп турат. Ансыз да адамдар өлгөн кишини кабырга чейин эле узатып барат эмеспи? Дүйнөдө биргебиз деп көңүл сооруткон сөздөр мүрзөнүн тиги тарабында эч нерсеге жарабайт. Адамдар көмүп, узап кеткенден кийин бири кара, бири көк түстөгү эки сурак периште келет. Алар аябай сүрдүү болушат. Анан сурак башталат. Сурак башталарда башына бир нурдуу нерсе келип отурат. Ал анын окуган намаздары. Экинчи бир нурдуу нерсе бут жагына келип отурат. Ал анын дүйнөдөгү сооп иштери. Дагы бир нурдуу нерсе анын оң жагына келип отурат. Ал анын кармаган орозосу. Дагы бир нурдуу нерсе анын сол жагына келип отурат. Ал анын зекети. Булар кабырдын оңдон солдон сөөктөрүн кысуусуна, кыйноосуна каршы калкан болот. Периштелер алгач: "Раббиң ким?" деп сурайт. Ыймандуу адамдын руху
Rabbim Аллах деп жооп берет. Анан диниң эмне деп сурайт. Диним ислам деп жооп берет. Периштелер буларды кайдан үйрөндүң деп сурайт. Аллахтын китебинен үйрөндүм деп жооп берет. Бул суроолорго жооп бергенден кийин асмандан бир үн жаңырат. Колум туура айтты. Ага бейиштен макамын даярдагыла. Ага бейиштен бир эшик ачкыла деп буйрат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кабыр бул бейиш бакчаларынан бир бакча, же болбосо тозок чуңкурларынан бир чуңкур деп айтат. Периштелер капыр, мунафык же күнөөкөр рухту суракка тартканда алар Раббиң ким, диниң эмне, пайгамбарың ким деген суроолордун бирине да жооп бере албайт. Бардык суроого билбейм деп жооп берет. Анын мындай жообунан соң асмандан үн жаңырат. Калп айтты. Ага тозоктон орун даярдагыла деп буйрук кылынат. Эшик ачылар замат тозоктун ысык табы менен жетип турат. Мүрзөсү кичирейип аны кыса баштайт. Анан түрүсү коркунучтуу кийинген адам пайда болот да ага минтип айтат. Уят сага, абдан уят. Сага убадаланган күн ушул күн. Жаман рух ага, сен кимсиң? Сенин коркунучтуу жүзүң мага жамандык алып келди, дейт. Ошондо тиги салих амалдарды нурга бөлөгөн, жаман амалдарды начар сүрөткө орогон ааламдагы түрү суук адам мынтип жооп берет. Мен сенин жаман амалдарыңмын. Жаман рух, Раббим мени азабыңдан сактай көр деп жалбырат. Анан сокур, дүлөй, дудук жана колуна барскан көтөргөн бирөөсү келет. Тоону урса топуракчанга айланта турган барсканы менен жаман рухту таяктап, аны топуракка айлантып жиберет. Алла аны кайра мурдагы абалына келтирип, кайра токмоктойт. Ур токмокко чыдабаган жаман рух чыңырат, өкүрөт. Анын кыйкыргын адамдар менен жиндерден башка баары угат. Зейд бин Сабит разияллаху анху риваят кылат. Аллах Расулу саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге Наджар уулдарына караштуу бир бакча ичинделек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям качырдын үстүндө олтурган. Качыр заматта каптал тарабына бурулду да катуу чуркап жөнөдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дароо түшүп калды. Түшпөгөндө кулап калмак. Анан айланабызды карасак кабырлар бар экен. Пайгамбарыбыз бул мүрзөлөрдө кимдер бар, билесиңерби деп бизден сурады. Сахабалардан бири "Ооба, мен билем, о Алланын элчиси" деди. Эгер силер бул шеригиңерди жерге көмбөгөнүңөрдө, мен бул кабырда азап тарткандардын кыйкырыгын бизге угуз деп Раббиме дуа кылмакмын, дейт. Эгер алардын кыйкырган үндөрүн укканыбызда кабырдын жанына бара алмак эмеспиз. Бир дагы мазар каза алмак эмеспиз. Коркуудан өлгөндөрүбүздү деңизге ыргытмакпыз. Талаа чөлдөрдө таштап качмакпыз. Шаддат бин Афсида разияллаху анху риваят кылат. Өлүм дүйнө менен ахиреттеги кыйынчылыктардын эң коркунучтуусу. Эгер өлгөндөрдөн бирөө тирилип келип бизге өлүмдүн кандай экенин кабар бергенде, дүйнөдөгү эч нерседен рахат ала алмак эмеспиз. Аллах Таала ыйык Куранда мынтип айтат. Эй момундар, Аллахка гана тообо кылгыла. Балким азаптан кутуларсыңар. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.